Кумтөргенинде мындан ары алтынды жер астынан казуу иштерин расмий түрдө баштадык. Негизи бул иш мындан 20 жыл мурун башталышы керек болчу. Бирок чет элдик компания алтынды жер астынан казгандан көрө мурдакы бийлик жана коррупциялашкан чиновниктер менен жең ичинен сүйлөшө калып, алтын өндүрүүнү алда канча арзаныраак, тезирээк, жеңилирээк ыкмасын тандап алууну эп көрүп, бардык мөңгүлөрдү талкалашкан. Бирок биз болору болду, боесу канды деп бул абалга көз жумуп кое алган жокпуз. Кумтөр мамлекетке кайтарылган күнү дароо жер астынан алтын казуу долбоорун баштагыла деген тапшырма койгонмун. Бүгүнкү күндө жер астын көздөй 1600 метрдей жер көзөлүп, туннель жасалып, курамы тоннасына 5 граммдан жогору болгон баалуу рудаларды алганы турабыз. Жер астынан алтын казуу долбоорунун иштөө мөөнөтү 17 жылга ылайыкталып, 147 тонна алтындын геологиялык запасы мамлекеттин балансына коюлду.